Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Акын Асылбек Маратов кыргыз элине жана президент Садыр Жапаровго кайрылуу кылды. Кыргыздын Алымбек таткасын ойноп берген Азиз Мурадиллаев агабыздан айрылып калдык. Эми жерге бердик. Эми кыргыздын алыкулун ойноп берген Чыңгыз Мамаев агабызды абактан чыгарып алалык кыргыз журтум. Чыңгыз Мамаевке боштондук деп жазган акын Асылбек Маратов өзүнүн Facebook баракчасына. Эсиңиздерге салсак, чет элдик жаранды зордуктоого шектелген актер Чыңгыз Мамаев тергөө камак айында жатканына 9 ай болду. Ал президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасап, үй камагына чыгарып же сот иштерин тездетүү тапшырмасын берүүнү суранган. Актердун катын жактоочусу Нурсултан Жаныбеков редакциябызга калтырган буга чейин. Кайрылуу катта актер күнөөсүз экенин, зордуктады деген жалган жала экенин белгилеген. Ысык көлдө пара талап кылды деп милиция кызматкери кармалды. 2022 жылдын 17 декабрында Кыргыз Республикасынын УКМКнын Ысык көл облусу боюнча башкармалыгы укук коргоо органдарынын тутумунда коррупциялык мүнөздөгү кылмыштарды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүп жаткан иштердин жүрүшүндө Кыргызстандын ИИМдин ишкиликтөө кызматы менен биргеликте Ысык көл облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерин пара талап кылуу фактысы боюнча кармаган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкери милициянын сержанты Ысык көл облусунун БС аттуу тургунун административдик жоопкерчиликке тартам деп коркутуу жолу менен опузалап 5000 сом алганы аныкталды. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 343-беренеси опузалап пара алуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган кызматкер Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 97-беренесине ылайык андан аркы тиешелүү тергөө жана ыкчам иш-чараларын жүргүзүү үчүн Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Орусияда 70 миңден ашуун кыргызстандык мыйзамсыз жүрөт. Орусияда Кыргызстандык 650 миңден ашуун эмгек мигранты жашаса, алардын 73 миңи өлкөдө мыйзамсыз жүрөт. Бул тууралуу Бишкекте өткөн тегерек столдо эмгек социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Мен Россия Федерациясына барып, анда ички иштер министри Владимир Колокольцев менен жолугуштум. Жылдар бою топтолуп калган көйгөйлөрдү талкууладык. Учурда Орусияда Кыргызстандан 651 миң эмгек мигранты жашайт. Анын ичинен 73 миңи мамлекеттин аймагында мыйзамсыз жүрүшөт. Каттоодон өтпөгөн кыргызстандыктарга жаңы жылга чейин каттоого отуруу мүмкүнчүлүгүн берүү чечими кабыл алынды. Буга чейин каттоодон өткөндөргө айып пул салынбайт жана депортацияланбайт, деди ал. Башкармалыктын башчысынын айтымында бүгүнкү күндө дүйнөдө Кыргызстандан 1 миллионго жакын эмгек мигранттары бар. Алардын көбү Орусияда, азыраак бөлүгү Европада, АКШда жана Түштүк Кореяда жашап иштешет. Жыл сайын алар мекенине 2 миллиард долларга жакын акча которушат. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер. Амансыздарбы? Туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай биз сиздерге сонун оюн баштадык. Бизде 3 Матиз туугандар. 3 Матизден тышкары 4 iPhone телефон, 3 iPhone 13. Бул iPhone 11-ты. Ушул турда ким көп билет алгандарга беребиз. Ким көп билет алса, сизге шанс, iPhone сиздики тууганым. Анан 3 iPhone 13-тин бирөөсү ким 10дон ашу билет алган адамдардын 20 адам боло, 30 адам боло бирөөсү утуп кетет. Кудай калса бул экинчи шанс болот. Анан туугандар, биздин оюндун жалпы призибиз билеттин баасы 500 рубль, 1650 адам катышат, 107 приз. 3 Матиз, 4 iPhone телефон, 100 конверттен 1000 рубльден туугандар. Билетти кандай алам десеңиздер, экрандагы WhatsApp уланган, Сбербанк уланган, 500 рубльдин акчаны которосуз, обязательно чекти жөнөтүп, кыскача атыңызды жазып коесуз, биз сизге бир күндө билет беребиз. Анан бул оюнда туугандар дагы бир жакшы шанс бар. Кудайым буйрса, ким ушул оюндан билет алган болсо, утулдум деп ойлобойсуздар. Салган салымыңыздар үчүн биз ар бир оюнда Кудай буйрса балдар үйүнө кайрымдуулук кылып жардам беребиз. Мына суукта тамак ашынан суранган балдар бар экен. Мен ошол жагын биринчи карадым. Кудай каласа салымыңыз ошолго эң iPhone Матизден кымбат турат ал салымыңыз. Кудай калса бар жок сонун туугандар. Бул Матизибиз 2008, 2011, 2013 туугандар эң жакшы Матизибиз ушул. Эгер 3 машинадан претензия таап акчасын бер десеңиздер, 3 машинадан каалаган машинадан акчасын беришке даярбыз туугандар. Баарыңыздар группаларга таратып туугандар. Биринчи оюн тез арада кыска убакытта
подписчик топтоп билет сатып оюнду кылабыз. Бир 20-25 күндө Кудай кааласа жаңы жылга чейин оюнду кылсак сонун болот. Ар бир оюнда 20-25 адамга чейин мен бирден билет жазып берейин туугандар. Группаларга таратып, бизге подписчик жыйнашка жардам берип, колдоңуздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, оомат туугандар. Старт кетти. Аза кызматынын директору Жунусбеков депутат Атамбаевди сотко берди. Бишкек шаардык Аза кызматын көрсөтүү агенттигинин директору Төрөхан Жунусбеков Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Кадыр Атамбаевди сотко бергенин репортер KG сайтына билдирген. Ал негизсиз каралап, ар намысына шек келтиргени себеп болгонун белгилеген. Кадырбек Атамбаев негизсиз 2 жолу каралган ушактарды тараткан. Бул боюнча жеке телефонуна бир нече жолу чалсам албай койду. WhatsApp мессенджерине жазсам жооп бербей койду. Жогорку кеңештин депутаты агасы Сейит Атамбаевке да кайрылган, бирок жолугушуудан качып туруп алышты. Ошондуктан ар намысымды коргоо максатында сотко кайрылууга туура келди, деди ал. Ошондой эле Атамбаев аны билимсиз коррупционер деп ар кандай ушактарды таратканын кошумчалаган. Муну менен катар Бишкек 24 басмасындагы сотко бергенин шаардана кылган. Баткенди калыбына келтирүү боюнча маалымат берилди. Министрлер кабинети Баткен Ош облустарындагы чек ара чатагындагы талкаланган аймактарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, учурда Баткен облусу боюнча 3942 жаран үйлөрүнө кайтып келе элек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров үйүнө кайта элек ар бир тургун боюнча тактап жардам берүүнү тапшырган. Жапаровдун маалыматында толугу менен күйүп кеткен жана оңдоого муктаж турак жай ээлерине 149 миллион сом кенемте төлөнүп берилди. Комиссиянын өкүлү Кайрат Кошпаков учурда 415 имараттын курулушу жүрүп жатат. Жыйында айтылган маалыматка караганда алардын ар биринин баасы 3 миллион сомду түзүүдө. Жапаров үйлөрдү тездетип куруп бүтүрүү керектигин белгилеген. Жыйындын жыйынтыгы менен айрым комиссия мүчөлөрүнө эскертүү сөгүш берилген. Быйыл 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Дүйшөмбү кайра Бишкекти күнөөлөгөн. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 63 жаранынан айрылды. 700гө чукул үй-жай талкаланып, анын жарымынан көбү жараксыз абалда калган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жаранын абыт болгонун, үйлөр талкаланганын билдирген. Оор жоготуу өрттөн 31 киши көз жумду. Оганстандын Саланка ашуусундагы тоннелден чыккан өрттөн 31 адам каза болуп, 37 адам жаракат алды. Бул тууралуу 19 декабрда Саламаттыкты сактоо министрлигине шилтеме берүү менен Ариана News басмасы билдирди. Окуя 20 декабрда саат 20:00 чамасында болгон. Тоннелдин ичинде өрт чыгып, андан кийин күйүүчү май ташып бараткан жүк ташуучуна жарылып кеткен. Маалыматка ылайык, жарылуудан тоннелдин бир бөлүгү талкаланып, азыр оңдоого муктаж. Оганстандын саламаттыкты сактоо министри Каландар Эбат Парван жана Баглан ооруканаларына жеткирилген көптөгөн жабырлануучулардын абалы канааттандырарлык деп билдирди. Учурда өрт өчүрүлгөн. Абди Расулова кемпир абат ишинин 19 фигуранты ачкачылык жарыялады. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова кемпир абат ишинин 19 фигуранты ачкачылык жарыялаганын билдирди. Бирок жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз борборунан клоопко расмий 11 адам ачкачылык жарыялаганын айтышты. 15 декабрга караган түнү акыйкатчы Атыр Абдрахматова ведомствонун кызматкерлери кармалгандардын ар бири менен жолугуп, ачкачылык жарыялагандардын так санын такташаарын билдирген. Абди Расулованын айтымында акцияга УКМКнын экс башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев, парламенттин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, Жалал Абад облусунун экс губернатору Бектур Асанов, президенттин Талас облусундагы мурдагы ыйгар муктуу өкүлү Айбек Бусурманкулов, Улукбек Маматаев, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Акыл Айтбаев, активисттер Али Шабдан, Илгиз Шаменов, Талайбек Мадеминов, Чыңгыз Капаров жана Марат Баязов
блогерлер Атай Бейшенбек жана Эрлан Бекчороев, саясатчы Жеңиш Молдокматов, экс-депутат Орозайым Нарматова, Конституциялык соттун экс-судьясы Клара Соронкулова, активист Берзат Суранова, укук коргоочу Рита Карасартова жана журналист Айданбек Акматов. СИЗО 1-деги 4 адам нааразычылык акциясына катышуудан карманды. Алар ар кандай оорлар менен жабыркайт, ошого байланыштуу аларга ачкачылык кармоого болбойт деген Абдырасулова. Акылбек Жапаров чүйдөгү жылуулук менен камсыздоочу ишканалардын ишин көрдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусундагы бир катар жылуулук менен камсыздоочу ишканалардын ишин көрүп чыккан. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Өкмөт башчы Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасынын Орловка шаарындагы от казанын, ошондой эле Кант жана Токмок шаарларында жаңыдан курулган заманбап от казандардын ишин көргөн. Иш сапардын жыйынтыгында тиешелүү мамлекеттик органдарга калкты электр жана жылуулук менен сапаттуу камсыздоо, жылуулук берүүчү ишканалардын үзгүлтүксүз ишин камсыздоо боюнча милдеттер тапшырылган. Мындан сырткары электр кубаты менен камсыздоо тутумундагы авариялык өчүрүүлөр жана бузууларга ыкчам чара көрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилген.